Улум сагайтам, уулум сен ук, керегем сагайтам, келиним сен ук деп илгертен эле ата бабаларыбыз тарбиялык нарк насилдүү сөздөрдү бозүйдүн элементтери менен байланыштырып келишкен. Саламатсызбы кадырман көрөрман, Башат Тили долбоорунун кезектеги чыгарылышы боз үй темасына арналат. Ал эми атадан балага бул муундан муунга өтүп келе жаткан ыйык боз үй биздин тарыхыбыздын сактоочуларынын бири. Анда эмесе дал ошол боз үй тууралуу кызыктуу маалыматтын баардыгы алдыда болмокчу. Эң кызыктуу учурларды биз менен чогуу кармаңыз. Менимче ай жериндеги дагы шаар жериндеги дагы жарандар өзүнүн тагдырын, өзүнүн өнөрчүлүгүн же чыгармачылыгын тагдырын чечүүгө өзүнчө беттеп киришкени жакшы да. Анткени себеби алардын чыгармачылыгына эч ким кедерги болгон жери жок. Чыгармачылыгын кандай өнүктүрөм десе, ага да эч ким жолтоо болгон жери жок. Биз маселен үчүн жана мен сизге айттым, оймо деген фестивалда башка бир тегерек үстөлдөрдө чет жерден биздин региондордон келген кол өнөрчүлөр менен же региондо иштеген маданий ишкерлер менен тегерек үстөл өткөргөндө же тренинг өткөргөндө биз ушундай суроону берсек, сиздерге эмне жетишпейт дегенде, алар негизги маселе катарында бизге мындай процент пайыз азыраак кредит болсо деп сурашат. Анан сыйоонун жоктугун айтышат. Анткени себеби бизде баягы кийиз баягы улуттук материал катары таанымал болуп калды, хотя кийизди мисалы үчүн көп эле өлкөлөрдө кийизди колдонушат, жүндү. Өкмөт мисалы үчүн түздөн түз ошолорго акча бере албайт. Мисалы үчүн Маданият министрлиги аларга түздөн түз колдоруна акча бере албайт. Анткени биздин андай акча берүүгө биздин негизги максатыбызга туура келбейт. Биздин максатыбыз баягы материалдык эмес маданий баалуулуктарды сактоо жана өнүктүрүү. Сактоо негизгиси бизде азыр музейлерде жүрөт. Музейлерде кандай сакталат? Ошолорду сактоо мүмкүнчүлүгү же сактоо шарты барбы? Бул өзүнчө суроо да. Ал эми аны өнүктүрүү болсо, мен жогоруда айтып кеткен биздин иш аракеттердин баардыгы ошол улуттук өнөрчүлүктү өнүктүрүүнүн бир аракеттери деп эсептейм. Маселен үчүн мындай бир нерсени далилдеген келсе, ошол нерсенин канчалык деңгээлде өнүккөнүн, ошол нерсени жасаган кол өнөрчүнүн канчалык санда бар экендигин же алардын бар же жогу бул негизги далил деп эсептейм да. Мен эми илимий катарында айткан жерим жок, мындай практикалык жүзүндө айтып атам. Кыргызстанда боз үй жасаган кол өнөрчүлөр абдан көп. Негизгиси көлдө. Анткени себеби баягы климаттык шарттоо ошого ыңгайлуу, анан жанагы кереге уук жасаганга өсө турган тал ошол ысык көлдө көбүрөөк өсөт да. Бул жагынан көбүнчөсү тоңдогу кол өнөрчүлөр. Алтайда, Горно-Алтайск деген региондо, шаарда бизди атайын чакырышты. Промдун проектиси менен, долбоору менен чакырышты. Анан мен менен биздин кол өнөрчүлөр барышты. Биз ошол жерде бул Алтай өлкөлөрүндө деле ошол тегерегиндеги кичинекей республикаларда кийизчилик болгон убагында. Биз өзүбүздүн түкүрүбүз ошол жактан чыкканбыз деп Манас эпосунда дагы Алтайдан башталып жүрбөйбү. Аларда улуттук буюм катарында убагында кийиз эсептелингенде, бирок алар ошол улуттук
өнөрүн жоготуп коюшкан. Дания товарлар жасаганда, маселен жана курчактарды же баш кийимди же кемселди, чепкенди жасаганда кийиздин жазгы же күзгү экендиги абдан маанилүү да. Анан ушундай аларда кийиздин жүндүн сапаты аябай жакшы экен да. Анан биз ошол жерге биринчилерден болуп, карлыгаштардай болуп, ошолор көп жергиликтүү аялдарга негизинен аяк зат болду ал жерге. Ошолорго биз жүндүн кандай кийиз жасаса болот, шырдакты кандай жасаса болот, аны жибек менен кандай келиштирсе болот деп ушундай 3 күн тренинг өткөрүп келдик. Ошондо биз көрүп келдик. Алар боз үйдү айыл деп айтышат экен. Ар бир барган топко өзүнчө айыл бөлүп берди. Бизче айтканда ар бир топко өзүнчө боз үй бөлүп берди. Алардыкы моңголдордукуна жакындашып кетет экен. Эмени тиги түндүктү түрк таяк менен тиреп турат экен. Ал боз үйдүн чок ортосунда ошол эме менен жүлөнүп турат экен да, таялып турат экен. А бизде боз үйдүн так ортосунда очок. Тулга орноштуруп, казан ошол жерде аш бышылганда, аларда башкачараак экен. Мен азыр сизге айтат элем, Кыргызстандагы Кыргыз патент интеллектуалдык агентствосы дагы ушул суроо менен көптөн бери алектенип келатат. Алар жанагы салттуу билим деген тема менен көп нерсени көтөрүп атышат. Андан сырткары биздин Кыргызстанда жанагы чет элдик фонддордун колдоосу менен ошол салттуу билимди, маселен үчүн малчылыкка, мал чарбачылыгына байланыштуу, агрономияга байланыштуу биздин улуттук билимибиз болгондо, ошол улуттук билимди көтөрүш үчүн көп долбоорлор иштейт. Жолу Тоң районунда Кызыл Тоо айылында Кийиз дүйнө деген фестиваль өтүп жүрөт. Ал фестивалдын автору Айдай Асанкулова деген кызыбыз. Анан мен биринчи фестивалга катыштым. Мен ушул убакта Ысык көлдө түрк тилиндеги элдердин маданияты деген тегерек үстөл өтүп, ошол жерде биз Азербайжан, Турция, Казакстан, Кыргызстандан келген сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсүн жасаганбыз. Мен ошол сүрөтчүлөрдү ошол Кызыл Тоого алып бардым да, алар үчүн бир чоң этнографиялык ачылыш болду да. Көчөмө көчө ар бир баладан чоңуна чейин ошол фестивалга даярданган да. Бул долбоордун жакшысы бир чыгармачыл бир 10 киши же 15 же бир 50 киши эмес, бүт айыл топосу менен катышты да. Ошол жерде айылдын көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү боз үй жасашат. Көпчүлүк аялдар боз үйдүн жасалгасын жасашат. То есть бир айыл ошол кол өнөрчүлүктүн борборуна айланып алган да. Анан эми бул жерде баягы ошол мен айтпадым, географиялык шарты же болбосо ошол ыңгайлашып калганда, ал жерде жанагы кереги менен улукка жарай турган тал өсөт. Анан эми талды башка жерде эле өсүрсө болот эгер мындай эме болсо. Анан ошол кийиз дүйнөгө балдар эшик арабаны чегип алып, таксиге түшкүлө деп, биз көнгөн адат боюнча кайсы таксиге түшөлү десек, мына биздин таксиге түшкүлө деп эшик арабага отуруп алып биз көчөмө көчө кыдырдык. Анан мындай түстүү схема жасашкан. Ар бир схеманын өзүнүн орду бар. Ордун табыш үчүн көчөмө көчө кыдырыш керек.
ошол номер аркылуу сан аркылуу издеп жүрүп аягында курактан жасалган жер төшөктүн сүрөтү келип чыгат экен да. Ар бир үй эшиктин алдына туш кийиз тагып койгон, ар бир үй эшиктин алдына шырдак, ала кийиз жер төшөктөрдү курактардан илип койгон. Ар бир аял жанагы чыттан көйнөк кийген, кыргызча баары кийинген. Кыздар беш көкүл чачын өрдүрүшүп, кыргыздын кийимин кийишкен да. Анан өзүнчө бир этнографиялык бир кызыктай бир өзүнчө бир дүйнөгө киргендей болосуз да. Экинчи фестивалга тилекке каршы катыша алган жокмун, анткени мен Кыргызстанда болгон жокмун. Анан мен ойлойм, бул ушундай долбоорлор бат-баттан такай башка региондордо да өтүп турса, баягы биздин маданий жарандык коомдун катышуусу же ошого ынтызарлык абдан өсөт эле дейм. Анткени себеби көпчүлүк биздин кыз келиндер ошол өнөрчүлүк аркылуу бир эле өзүнүн эле экономикалык же социалдык көйгөйүн чечпестен дагы бир топтун ошол маселесин чечип берип атат да. Мен так билем ал жөнүндө. Маселен үчүн көп өзгөчө Казакстанда, биздин Кыргызстандагы аты чыккан кол өнөрчүлөргө же сүрөтчүлөргө келип кийизден жасалган жакшы сувенирлерди же кийиздер жасатып, анан Казакстандан чыккан деп этикетке чаптап да алып кетишет да. Бизде чындыгын айтканда кол өнөрчүлөр абдан күчтүү. Негизги мындай советтин доорунда да бул өнөрчүлүк үзүлүп калган эмес. Көп элде советтик доорудо ошол улуттук өнөр үзүлүп калган. Анткени себеби бул мындай экинчи сорттогу нерсе катарында же керексиз нерсе катарында артта калып калганда, ошон үчүн кыргыздарда биздин улуттук өнөрчүлүк үзүлгөн эмес. Мунун үзүлбөй өнүгүшүнө биздин чоң сүрөтчүлөрдүн себепкер болгон сөз айта кетишет. Жумабай Үмөтовдун, өзүңүз билесиз, жакында эле юбилейлик көргөзмөсү өттү. Сүймөнкул Чокморов агайыбыздын, азыркы өстүрүү Нурган Шасанова эжебиздин, Жипар Айдаралиева эжелердин булардын ролу абдан чоң болду да. Анткени себеби өз убагында Чокморов Сүрөтчүлөр союзунун алдында атайын кол өнөрчүлөрдүн секциясын ачты да. Анан правленияда көпчүлүк сүрөтчүлөр айтты, бул профессионал сүрөтчүлөрдүн уюму. Эмне себептен бизге кол өнөрчүлөрдүн эмеси секция катарында кириш керек. Улуттук өнөр бул профессионалдык искусствого жатпайт деп. Ошондо Сүймөнкул Чокморов биздин ар бир чыгармачылыгыбыз уюткусун элдик өнөрдөн алыш керек. Элдик өнөрдүн өзү дагы искусство деп ушундай талаш тартыш аркылуу ушундай атайын секция түзүлүп, ошол жерде элдик кол өнөрчү деген статус менен атайын күбөлүк берилип, төш белгиси берилчү да. Ошондой себепкерлердин улам бизде кол өнөрчүлүк үзүлбөй сакталып келген да. Биз эми бул туризм тармагын этнотуризм дейбиз. Бул жанагы этникалык биздин баалуулуктарга байланышкан туризм болуп эсептелет. Себеп дегенде дүйнө жүзүндө туристтердин баарын тең эле биздин тоолор гана, мисалы биздин жаратылыштар гана кызыктырбайт. Аларды биздин кыргыздардын үрп адаттарыбыз, биздин каада салттарыбыз, биздин ушул боз үйлөрүбүз, биздин турмуш тиричилигибизди кызыктырат. Анан ошонун үстүндө биздин Кыргызстан этнотуризм тармагы да өнүккөн. Мисалы айтсак, тоолуу жерде айтсак, Сусамыр өрөөнүндө, Соңкөл мисалы көлдүн тегерегинде, жана ошондой эле биздин Нарын тарап жана Жалал-Абадта мисалы көптөгөн ушул боз үйлөр тигилип, алар ошо бизге келген туристтерге өзүнүн ушу боздун ичиндеги мындай айтканда жасалгалар менен аларды тартып кызыктырып, биздин жана кыргыздын тамак аштары менен кызыктырып, жада казадары жанагы бийлерден салынган жана сүттөр жана кымыздарды куюп берип,
ошол менен азыр туристтер тартып жатабыз. Анан негизинен ушул Европадан келген, Германия, Франция, Англиядан жана ошондой эле Түштүк Кореядан келген туристтер ошо аябай кызыгышат да. Анан анын үстүндө дагы айтып көрсөк, ушул биздин сүт жылкын жана бээнин сүтүн ичкенге да бул дарылык касиети бар. Бул биздин этникалык туризмдин ичинен ошол медицина жагында камтып кетет. Мисалы Германиядагы бир топ туристтер келет, ошол биздин бээнин сүтүн ичип дарыланабыз депчи. Анткени мындай айтканда химиялык медицина көп жерден жардам бере албаган жерге ушул биздин бээнин сүттөрү, кымыз аябай дарылык касиети күчтүү экен, ошого даярдалып келген туристтер да көп болот депбиз. Албетте, сиз туура айтып кеттиңиз. Мисалы ошол Боз үйдүн дагы бул биздин көчмөн элдердин, кыргыз элинин улуттук үйү болгондон кийин анын да өзүнүн дагы бир символик катары алышыбыз керек. Мына биздин Кыргыз Республикасынын расмий желегин алсаңыз, желекте түндүк турат. Түндүк албетте бул биздин Кыргыз элинин, Кыргыз Республикасынын расмий символикасы болуп калды. Ал эми ошондой эле Боз үйдүн элементтери бар. Мисалы биздин улуттук оймо чиймелер, биздин илгерки ата бабаларыбыз колдонуп келаткан оймолор бар. Ошону биз азыр Кыргыз Республикасынын логотипи катары кабыл алганбыз. Ошол логотиптин ичинде ошол Боз үйдүн жана ошондой биздин кыргыздын оймо чиймелердин элементтери бар да. Биз муну жакында эле кабыл алдык. Бул ар бир выставкада болобу, ар бир туристтик мероприятияларда болобу, ошол баарын тең биз колдонобуз да. Бул албетте биздин ошо көл үстү ошол айыл бар, Кызыл Төгөн. Бул негизинен ошол боз үйлөр менен даңазаланат. Булар жакшы. Ошол боз үйдүн негизги баалуулугу, экологиялык жактан тазалыгы, туристтерге кызыктуулугу болгон үчүн даже жада калса жанагы ар бир мисалы кыргыз болобу, чет өлкөлүк коноктор болобу өзүнүн үйлөрүнө боз үйлөрдү алып тигишип конокторду күтүшөт. Жада калса жана жайында дагы ошо боз үйгө жашап мындай корозуна коюп туруп күн ысыкта боз үйгө жашаса бул аябай салкын болуп турат, билип туруп ушул боз үйдү чыгара башташкан да. Анан азыркы учурда бүт Орто Азия эмес, мындай айтканда чет өлкөдөн келишип ошол айылдан ошол боз үйлөрдү алып кетишет. Албетте ал жерде ар бир үй өзүнчө жашашат, кээ бир даже үйлөр бар өзүнчө кооператив сыяктуу биригишип, бир үй мисалы уогун жасса, экинчи үй болсо жасалгасын жасайт, үчүнчү үй болсо мисалы төшөктөрүн жасайт. Ошентип булар өздөрүнчө мындай айтканда кичи ишкана катары жасашкан да. Бул албетте кубандырат. Бирок биз дагы айтып кетет элек, ушу көл эле эмес, мисалы башка ошол Нарын, Талас облусунун, Жалал Абад облустарында да ошо боз үй жасаган усталар бар, үй бүлөлөр бар. Алар дагы ошолор боз үйлөрүн жасап, көргөзмөлөргө, жарманкелерге алып чыгып өздөрү даңазалашат да. Анан албетте бул биздин Кыргызстандын, кыргыздын мындай айтканда маданий жактан, рухий жактан, тарыхый жактан дагы бул биздин негизги баалыбыз болуп эсептелинет да. Биз дагы туризм департаментинин астында биз ушул боз үйлөр жана этно туризм ичинде өнүктүргөнгө жана алдыга жылдырганга чоң иш-чаралар көрүп жатабыз. Кыргыз элинин сыймыгы, түрк дүйнөсүнүн орток маданий баалуулугу болгон боз үй тууралуу сөз кылдык. Башат Сили долбоору сиз менен коштошот. Сак саламатта туруңуздар.